Assalamualaikum мекендештер. Биз акыркы учурда Кыргызстанда жашы жете элек балдарга же болбосо өспүрүм балдарга мындай психотропторду сатып аткан жөнүндө маалымат алганбыз. Азыр бул эки биздин досубуз ал жакта кирип сатып алды да. На самом деле бул нерсе психотроп эсептелгенден кийин бул нерсеге назначение, врачтын назначениясы обязательно керек болчу. А силерге кандай сатты? Жөн эле кирдик биз лирикер болсун Азыр аптекеге барып туруп тактаганга аракет кылабыз. Менин атым Алиев Гершболот, кандай сиз экен? Бул жактан сатуучу сизби? Мына рецепти жок, кантип сатып атасыз балдарга? Бул эмне экенин сиз менден жакшы билесиз да. Бул психотроп. Бул жаштарга кандай таасир беришин сиз менден да жакшы билсеңиз керек. Эмнеге сатып атасыз эже? Мамасына? Неге чек берген жоксуз? Чек бербей калдым мен чоң. Кечирип койчу чек. Мейли, чекти жөн эле коелу. Рецептура болуш керек да. Эмне үчүн сатып атасыз? Азыр бул балдар ошону кабыл алып, өзү ичип алып, жыгылып түшсөчү бирлери. Эсин жоготуу. Мен оюмда эжеке сиз бүгүн эле сатпай атасыз да, бул нерсеничи сиз сатып эле келгенсиз. Биринчи жолу болсо, билбейм, бул балдардан сурайт элеңиз да бир нерселерди. Сиз сурабай эле жөн эле сатып атасыз. Буну билесизби? Эмне таасир берет адамга? Кечиресиз, сиз буну сатканда бул бала за рулем или не за рулем, аны да уточнять эткен жоксуз. Тем, кто за рулем, это категорически запрещено. Бул бала за рулем. Эгер бул бала азыр машинаны айдап барат, уктап калган болсо, бунун жашоо коопсуздугуна сиз жооп бересизби? Эмне үчүн ал нерсени сураган жоксуз сиз? Жетекчиңиз билеби ушуну сатышыңызды? Ушинтип. Рецепт бул мыйзамда ушундай. Бирок сиз эмнеге андай сатып атасыз? Бул балдардын өспүрүм балдар экенин да көрүп атасыз, подростоктор. Жашын возрастында сураган жоксуз, паспортунда сураган жоксуз, рецепт сураган жоксуз, эч нерсе сураган жоксуз. Бул кандай түшүнсө болот? Тем более силердики Шарашкина контора эмес, Фармамир киртеген сеть по всему Кыргызстану. Крупнейшая компания, крупнейшая сеть аптек. Правильно? Эжеке, өзүңүздү балаңызга бере аласызбы ушуну? Мына балдардын жашы 17-де да, 16-17-де. Өспүрүм балдар. Ошо өзүңүздүн да балаңызга бере аласызбы ушундай нерсени? Нет, это против успокоительный. Успокоительный деп өзүңүздүн да балаңызга бербейсизби? Просто эми сурашты балдар, я подумала, что обычно балдар. Эмне үчүн кабыл аласыңар деп сурап көрбөдүңүзбү? Обычно мен сурайм, что сегодня. Сурадыңыз силерден? Жок, мен сураган жокмун азыр, честно. Неге сураган жоксуз? Что не подумала, честно. Эжеке, Кыргызстанда миңдеген балдар ушуга мындай карам болуп калат, билет атасызбы? Көз каранды ушуларга байланып баратат барган сайын балдар. Алар ден соолугуна ким жооп берет? Силер. Туурабы? Силер жооп бересиңер? Силер жооп бербейсиңер, эжеке, силер сатасыңар, и всё. Достор, мындайда биздин көзүбүзгө балким көрүнбөйт да мындай нерселерчи, бирок тилекке каршы Кыргызстанда жаш өспүрүм балдар ушул нерсе, ушундай таблетка, психотропторго көз каранды болуп баратат. Бул балдар, буну кабыл алган балдар, буну постоянно ичип жүргөн балдар жашоого, келечекке кандай көз менен карайт, анда бир ойлонуп көрүшүбүз керек. Тилекке каршы эжеке сизге окшогон эжекелерибизден айнам болуп атат да ушундай нерселерчи. Биз бул ишибиз менен эмнени көргөзүп берип атабыз? Бул чыныгында Кыргызстанда азыркы учурда сатылып атат. Ар бир аптекада сатылып атат бул нерсе. Интер акчаңарды алыңыздар. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Сиз сатып атасызбы эже? Өзүңүз фармацевт. Эмнеге сатып атасыз? Адамдын өмүрү да эжеке силер кантип сатып атасыңар? Байке, ал багажды жабышы мүмкүн, бирок качанга чейин ушу жабып кача бересиңер? Жабып кача бересиңер? Силердер дары-дармек алып аткандарга жооп бересиңерби? Башым ауыртпай, башым ауыртпай. Башы кандайча башымды оорутпа. Эжеке, катышыңыз мүмкүн, мени камераман да. Бирок адамгерчилик деген нерсе да бар да. Эжеке, качан кайрам? Качан барасыңар?
Ejike жатпаңыздар. Ташыныраққа. Ejike siz farmasevt mi? Ya. Ha, жабылды бүттү да, калган элдин ден соолугу эмне болот? Мынакей доктор. Эч кандай сан норма жок. Жабылат, ачылат, кандай сатылат. Айтсак жаман көрүшөт просто болгон. Где-то 2 километрге чейин ушундай эле көрүнүштө сатылат да. Biz başka yerlerge barganımızda maskan kanadı, kırçak kanadı. Bирок мына маска кырчактылар ушундай эле келген. Канча жаштасың сен? Мен? Неге? Эмнеге сатып атасың буну? Эмнеге сатып атасыздар, Эжеке? Не кылай сатпай? Кайерге иштейли? Элдин ден соолугуна иштейсизби? Кайерге иштейин анан? Иш барбы? Элдин ден соолугуна иштейсизби? Жок, азыр кайерде иш бар? Сенде ишим бар экен. Мен кайерге Siz мындан иштейм? карасаңыз, мен бала чакама ушул нерселерди сатып кандай иштеп атасыз? Эмнени сатып атам мен? Перчатканы сатып атам, эмне болду? Медицинский препарат деген Кана, нерсени кана түшүнөсүзбү? Мына дары, Бул Эжеке. керекс бул. Анан булчу. Булчу. Өзү текшерип туруп атам, текшере. Сен Ким журналистсың текшерет? Ким көзөмөлгө алат силерди? Сен аласың. Силерди ким көзөмөлгө Акчаңда алыш бар. керек? Өзүң тааштырып тур анан кийин. Силерди ким көзөмөлгө алыш керек негизи? Сен билесиң да ким алышын. Сен Билем да, ошол Сен мени распайлабай, сен эмесиң. Эжеке, мен келатам ошол үчүн. Көзөмөлгө Мен алсам. акшымга жактын артынан келип сурап туруп атат. Oğlum bizce. Мен атым Али. Hala senin altın Hala. Ne oldu? Эжеке, мындай сатканга болду. Bol boy bileviz. Bileviz. Ne kılıydık biz? Adam öldürüydük be. Ne kıldık? Ölgün yok hiç kaçan. Обязательно өлгөн да kalasa. Öldürgün yokuz biz. Sen çok Санитарный Okşam sen düşündün mü bana? Ne sen apam? Sen neydi ben terbiyeleğim muhtun ba? Sen ben terbiyeleğim muhtun ba? Sen kıyıkına bana sen. Sen ben terbiyeleğim muhtun ba? Sen neydi tuğup ben ondu çoğuydu. Sen benim çoğuçum. Ben ayrılıyorsun sen. Sen ottun ben oturum. Oturum lan. Sizler yemişsiniz, работа кафесinde Biz buna pandemiyada açacağız. Da kalasa buna. Yer bu aslında kuday bu. Pandemiyada öldü adamlara yardım verdi. Bu adam öldü mü oğlum? Sen bilmezsen maktap çıkarıp koydun adam. Pandemiyada apam orutat. Bir tuğanım orutat. Anam orutat degen de baldardı bardığına ben de silik okşagan. Canağında hemi baldardı var. Ne var tutan suratlar. Rasa bardığına hemi. Biz verdik yardımda. Kiliksan degen derler bize. Attıkada rasa bundan elimi tutkun. Atım ne kılasın oğlum? Мен атымды айттым го сизге, Эжеке. Men atım atpayla koydum beni. Эжеке, Biz rası yardım verdik. Kuda kalasa. Yerfiler. Kuday kuda. Башка адам ошода, жардам бергенде Көркөлесе башка келе бар. бирок мындай норматив деген нерсе бар го. Normatif kıl belgine. Anda iş kıl belgine. Zavut açıp belgine. Bizde narkotika var. Koy belgine. Силер эмне кылып Narkotika dağları normatif kıl baktır var. мына тегерегиңизди бир аз карасаңыз, дары дармек Biz сатып açık nandарды bile satılmayın. Belgine aksana. Biri öldürüp atar. биз согуш жок эле өлтүрүп атабыз балдарды. Мындай маскадан деген суроо бар. Азыр чаңдан аерге Доим туура айтып атпайбы? бул деген материал сатылат. Туура айтып атпайбы? Байке. Туура айтып атпайбы? Масканы эмне үчүн тагынабыз? Чаңдан, туурабы? Инфекциядан сактаныш үчүн. А бирок бул на самом деле өзү чаңда туруп атпайбы? чаңда турбайт, нам деле Бирок өзүңүз жооп бердиңиз. Ассалому алейкум байке. Кандайсыз? Бул жакта дары-дармек сатып атасыздар да, туурабы? Булар кирбейби дары-дармекке? Эмнеге кирет байке? Булар барды да. Я. Бар. Бат. Эмне ал? Биологически активный добавка. Ошо адамдын ден соолугунабы? Это не относится Именно. к лекарственным средствам вообще. А вот эти соски это для младенцев, это все для детей моего бар, мында антисанитария. мына эмне? Соскалар Мына. турат, буну кандай? Барды. Ошо адамдын ден соолугуна карайбы же кийим-кечекеби? Баратышмы ал жерде? Чаңды өзү эле нарушение, но бирок алар нарушение деп эсептебейт экен да.
Бир нерсени айтайын, биз кимди алдап атабыз? Биз кимди алдап атабыз? Жана кимге душманчылык кылып атабыз? Өзүбүздүкүлөр, өзүбүздүн бала чака, ошол демис болуп өзүбүздүкүлөргө зыян. Азыр бул жактагы элдердин оюнун көрөбүз, ушул дарылардын сатылышына кандай? Doğruları promeşkili. Эмес биз коеме. Дарыны деген аптекада закрытый жерде сатыш керек деп. Күнделиктер үйдө жайында. Анткени срок болуп истеп болуш керек.